5 декабрь күнү Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин студиясында Тынчтык Кожобековдун кинорежиссура сабагынын практикасы болуп өттү. Сабакта ТВ1-18 жана ТВ2-18 группасы катышты. Алгач өзү жөнүндө кеңири тааныштырып, студенттердин суроолоруна жооп берди. Суроолор ар тараптуу болду. Жабиров өзүнүн кесиби экономист болгонуна карабай кино тармагына кастинг аркылуу актер болуп келгендигин, эң биринчи тасмасы Кайык булак киносу болгондугун айтып берди. Кинонун тарбиялык маанисине көңүл бурарын да кошумчалады. Жалпысынан 7 толук метраждуу, 1 кыска метраждуу тасмасы жарыкка чыккан. Учурда Сузак районунун сайтын түзүп, Жалал Абад шаары үчүн ак кызмат кылууда. Бүгүн ушул университетте журналистика факультетинин студенттери менен бүгүн жолугушуу болду. Келечектеги биздин коомдун врачтары менен демекчимин, аябай жогорку деңгээлде болду деген ойдомун. Эми албетте менин эле көз карашым эмес, ал ошол катышуучулардын көз карашы болушу мүмкүн. Ийгилик дайыма ушул элдин күзгүсү болуп, келечекте коомду тарбиялоочу, тазалоочу, коомду жакшы нукка буруучу кесиптин ээсисигер дайыма жолуңар шыдыр болсун. Жакшы окугула. Кыргызстан эч качан пессимист болбогула. Кыргызстан дайыма бийик, оңолот. Ушунусуна да Кудайга шүгүр. Бүгүнкү практикалык сабак башкача айтканда жолугушуу эркин форматта болуп, шаңдуу өттү. Тынчтык Кожобеков практикалык сабактарын режиссерлор менен жолугуштуруу аркылуу студенттерге чоң тажрыйба топтоого жол ачып берүүдө. Касымова Айдай, Аскарова Терез, Бала Сагын ТВ.